Мушташтан кийин кармалган сөгүнчүк шектүү Бишкек шаарындагы мейманканалардын биринде 26 декабрга караган түнү мушташ чыкты. Коомдук тартипти бузган адам кармалганын Сафари кыймылынын сводка пресс редакциясынан билдиришти. Тартип бузган шектүү жаш жигит медициналык текшерүүдөн өткөрүү үчүн наркологияга жеткирилген. Ал милиция кызматкерлерине баш ийбей аларды кемсинтип коркута баштаган. Беттешке чыккан баласына ыйлап туа кылган апа социалдык тармактарда Бишкекте өткөн грек-рим күрөшү боюнча өлкө чемпионатына тартылган видео тарады. Анда балбандардын биринин апасы трибунада отуруп ыйлап туа кылып жатканы тартылган. Баласы жеңишке жеткен соң кубанып, жанында отургандардан куттуктоолорду алып жатканын да көрүүгө болот. Нурзаманды классташтары кол чаап, мугалими бетинен өөп тосуп алды. Мектепке келген Нурзаманды классташтары кол чаап, жылуу маанайда тосуп алышты. Беле кетсек, Нурзаман президенттен алган ноутбугун өзүнүн мугалимине алып келип берип, барына үлгү болгон иш жасады. Бул окуя көпчүлүктүн жүрөгүн козгоп, коомчулукта оң пикирлерди жаратты. Каршы тилкеге чыгып, жол эрежесин одоно бузган айдоочу кармалды. Бишкекте жол эрежесин одоно бузуп, унааны каршы тилкеге чыгып айдаган айдоочу кармалды. Бул тууралуу жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөө башкармалыгынын басма сөз кызматы кабарлады. Маалыматка ылайык, буга чейин социалдык тармактарда эреже бузган айдоочу Toyota Land Cruiser Prado үлгүсүндөгү унаанын айдоочусунун видеосу тараган. Кайгылуу кызматы аталган айдоочунун өздүгү такталганын, мыйзам чегинде чара көрүлгөнүн маалымдады. Танзанияда куткаруу учурунда тигучак кулап 5 адам каза болду. Танзанияда куткаруу иштерин жүргүзүлүп жаткан тигучак кырсыкка учурады. Кырсыктын кесепетинен 5 адам каза болгонун полиция кабарлады. Каза болгондордун тег жайы такталды. Алардын арасында Чехиядан келген 2 турист, зимбабвелик учкуч, ошондой эле танзаниялык дарыгер жана тоо гиди бар. Алдын ала маалыматтар боюнча экипаж тоого чыгып бара жатып, ден соолугу кескин начарлап кеткен чехиялык 2 туристти эвакуациялоо үчүн жүдөгөн. Учурда тигучактын кулашынын себептери жана учунун чоо жайы иликтенүүдө. Сонун жаңылык. Сиз билген жана иченген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат. Стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук. Что вам надо? Колпак теспен мен колпак. Это головной убор в первую очередь. Жоқ, теспен Да, мен это колпак. головной убор. Кимайттан? Вы кто? Калпагыңды чеч, орусча сүйлөө. Диний тарбия академиясына чырдын видеосу тарады. Социалдык тармактарда жүргүзүлгөн мониторингдин жүрүшүндө кемиси туура эмес кылып жатат аталышындагы видео аныкталган. Аталган факт Бишкек шаарынын Октябрь районунун ички иштер башкармалыгынын маалыматтарды каттоо журналына катталып, текшерүүгө чейинки иликтөө иштери башталган. Текшерүүнүн алгагында милиция кызматкерлери видеодо чагылдырылган жарандардын өздүгүн аныктап, алар 1998-1984 жылы туулган жарандар. Кийинчерээк аталган жарандар тергөө кызматына чакырылып, алар менен түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. Жарандын аракетине юридикалык баа берүү үчүн тиешелүү экспертиза дайындалды. Жыйынтыгы менен толук маалымат кошумча берилет. Бишкек шаарынын ички иштер башкы башкармалыгынын басма сөз кызматы. Жүргүзүлгөн мониторингдин жүрүшүндө кимиси туура эмес кылып жатат аталышындагы видео аныкталган. Аталган факт Бишкек шаарынын Октябрь районунун ички иштер башкармалыгынын маалыматтарды каттоо журналына катталып, текшерүүгө чейинки иликтөө иштери башталган. Текшерүүнүн жыйынтыгында милиция кызматкерлери видеодо чагылдырылган жарандын өздүгүн аныктап, алар 1998 жылы туулган КТ жана 1984 жылы туулган АК. Кийинчерээк аталган жарандар тергөө кызматына чакырылып, алар менен түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. АК жаранынын аракеттерине юридикалык баа берүү үчүн экспертизалар дайындалды. Жыйынтыгы Assalamu alaikum, урматтуу кыргыз элим. Мен сиздерге бүгүн отчет берейин деп чыктым. Сиздерден чогулган акча 450 000 болду. Биз мындан 3,5 жыл мурун Ош Бишкек жолунда катуу жол кырсыгына кабылып, балам баса албай калган.
башында аппарат менен, азыркы учурда аппарат менен жашайт балам. Балам 4кө чыкты. 4кө чыкса да ушу баса албай жатат. Сиздерден сураныч, баламдын акыркы операциясына жардам кылып кетиңиздер. Дагы да кайрымдуулукка муктаж болуп турабыз биз. Операция Түркия мамлекетинде болгондуктан 45 000 улар каражаты керектөлүүдө, бизде андай сумма жок болгондуктан сиздерден кайрымдуу кыргыз элине жардам сурап кайрылдык. Сиздерден суранарым, баламдын басып кетишине себепкер болуңуздар. Аллах таалам баарыңыздардан ыраазы болсун. Баланын бир жери ооруса, эненин жүрөгү ооруйт экен. Сиздерден суранарым, ушу балам дагы көптүн катарында басып ойноп кетүүсүн каалайм. Мен дагы кайрымдуу кылып коюңуздар, кайрымдуулукту сиздерден сураныч. Башка балдардай болуп ойноп, күлүп жүрүүсүн каалаймын. Жол кырсыгынан улам ушу балам баса албай, ушу смесь ичет балам, сүт ичип ушул менен жүрөт. Реквизит номерлер бардыгы өзүмө караштуу. Мбанк 0300 Кутманбек С деп чыгат, өзүмдүн бир тууган энем. Кайрымдуу кылып коюңуздар, сиздерден сураныч. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге 7807 Кундузай деп чыгат, ал да өзүмдүн сиңдим. Кайрымдуу кылып кетиңиздер, сиздерден сурач, баарыңыздардан Аллах таалам ыраазы болсун. Ладно. Что вам надо? Колпак теспейм мен Это колпак. головной убор в первую очередь. Жоқ, теспейм Да, мен это колпак. головной убор. Ким айтты антип? Вы кто? Менби? Мен Кыргызстандын жарандымын. Ну и мы в Кыргызстане живем. Вот он, У вас да. этика есть хоть какая-то? Кандай этика? Что такое этика? Жок, мен колпакты эмнеге чечем, мен айтсаңыз? Ушуну айтсаңыз? Молодой человек, будьте так добры, соблюдать правила этики. И не надо снимать на камеру. Садыр Жапаров айтып атат, колпак кийгиле, улуттук колпак деп. А силер кайра чечтиресиңер? Бул туура эмес. Будьте так добры, говорите на русском. А мен орусча билбейм. А мы тоже не знаем. Жакшы болду анда. интернет желесіне тарап кеткен автоуна Toyota Land Cruiser гос номер 468 милицияның ай қызмат тарауынан айдаушы тақталып, айдаушыға тиешелі протоколдар түзіліп, үгіт насихаттар жүргізілді. Милицияның ай қызмат башқармалы ескертеді. Жол ережесін тақ сақтап, өзіңіздерге сақ болыңыздар. Kurtaman!